Кумтөр боюнча 4 кылмыш иши козголду. Эми бир нече премьер депутаттар жоопко тартылат. 3 шаардагы кайра шайлоого 40 миллион сомдой каражат жумшалат. Президент Садыр Жапаров 6 өлкөнүн Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчилеринен ишеним грамоталарын кабыл алды. Ишкерлерди коргоонун жаңы ыкмасы сунушталууда. Документ канчалык натыйжа бере алат? Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы. Студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Кыргыз-Тажик чегарасында Баткен облусунун Аксай айылынын тургундары бүгүн 17 майда эртең менен бул айылдан 3 тажик жаранын кармашкан. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү кабарлады. Маалыматта айтылгандай, жергиликтүү тургундар тажик жарандарынын Кыргызстандын аймагында жүргөн себебин тактоо максатында аларды милицияга өткөрүп беришкен. Ошол эле учурда тажик жарандары Тажикстандын Варух айылы аркылуу жайлоодон келе жаткан 3 кыргыз жаранын кармап алышкан. Бул окуя боюнча Баткен жана Согди облустарынын башчылары телефон аркылуу сүйлөшүп, эки облустун күч түзүмдөрүнүн жетекчилерине жеринде жолугуп, сүйлөшүү жүргүзүү боюнча тапшырма беришти. Натыйжада эки облустун күч түзүмдөрүнүн жетекчилери жолугуп, эл менен бирге макулдашылып, эки тараптан тең кармалган жарандар бошотулганы маалымдалды. Алдын ала маалыматка караганда, тажик жарандары кармап алган кыргыз жарандары сабалып ооруканага жөнөтүлдү. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу болуп өттү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Ага ылайык жолугушуу 13 майдан 17 майга чейин Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбүдө өттү. Жыйынтыгында бүгүн 17 майда тийиштүү протоколго кол коюлду. Протоколдун мазмуну тууралуу Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы маалымат бере элек, бирок жолугушуу жемиштүү өткөнүн жазды. Кезектеги сүйлөшүүлөр эми Кыргызстандын аймагында өтөрү пландалууда. Кумтөр боюнча шектүүлөр жоопко тартыла баштайт. Аталган генге байланыштуу азыр УКМК тарабынан бир нече кылмыш иши тергелүүдө. Тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн алардын аты жөндөрү ачык айтылбайт. Бул тууралуу жогорку кеңештин кезексиз жыйынында айтылды. Анда 3 ай мурда түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстан кумтөрдү өз алдынча иштетип кетүүгө даяр экенин белгиледи. Теманы Айпери Самат кызы улантат. Кумтөр кени өлкөдө эле эмес, Борбор Азиядагы эң ири алтын чыккан жер. Аны канадалык Centera Gold компаниясы иштетип келген. Кыргызстандын үлүшү азыр 26%. Жылына 16-17 тонна алтын казылып, өлкөнүн ички дүң өнүмүнүн 10%га жакынын, өнөр жай өндүрүшүнүн 20%-ын түсөт. 30 жылдан бери Кумтөрдүн айланасында ызуучу токтобой кендин ишмердүүлүгүн иликтөө боюнча өкмөттүк, парламенттик, мамлекеттик комиссиялар иштеп келген. Бирок майнап чыккан эмес. Кыргызстандын 4 президенти тең Кумтөр маселесин аягына чыгарууга күчүн эркин түптөй алышкан жок. Тескерисинче Аскар Акаевдин учурунда 156 тонна, Курманбек Бакиевдин учурунда 68 тоннадан ашык, Алмазбек Атамбаевдин мезгилинде 132, Сооронбай Жээнбековдун убагында 53 тонна алтын сыртка ташылып кеткен. Комиссия түзбөгөн жалгыз президент Отунбаева Роза Исаковна эле болуптур. Бирок Роза Исаковна деле убактылуу өкмөттүн бир декретинин аябай туруп, бир декрет менен Кумтөрдү улутташтырып салса болмок эле. Кыргызстандын экс-президенттеринен жана Жумагуловдон тарта Сапар Исаковго чейинки өкмөт башчыларынын иш-аракеттери мамлекетке чыккынчылык болуп саналат. Себеби Кумтөр кенин иштетүүдө экологияга эбегейсиз зыян келтирилген. Centera Golding компаниясына мөңгүлөрдө таштандыларды сактаганы үчүн 262 миллиард сомдоо коюлууда. Ал 3,2 миллиард долларды түзөт. Дагы 1,2 миллиард доллар өлчөмүндө салыктар бар. Жалпысынан ага карата каржылык дооматтардын көлөмү 4 миллиард 250 миллион долларды түзөт. 97 жылдан бери Кумтөрдө 61 кырсык катталган. 47 киши жабыр тарткан, 12 киши каза болгон. Азырда ушундай кырсыктар, авариялар, катастрофалар болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошондуктан мамлекеттик комиссия тийиштүү профилактикалык чараларды өкмөттөн көрүүнү сунуш кылат. Депутаттар Centera Golding трансчегаралык дарыяларды бузганы үчүн дагы жоопкерчилигин кароо керектигин белгилешти.
У нас сегодня очень сильные Дагы экологияны бузган эки факты боюнча талдоо жүргүзүп жатабыз. Айлана чөйрөнү коргоо жөнүндө мыйзамдын 15-беренесинде суу ресурстарын булгаганы үчүн айыптар каралган. Эгер компаниянын айлана чөйрөгө зыян келтиргени тастыкталса, тиешелүү чаралар көрүлүүгө тийиш. процессы и Кумтөрдө экологиялык коркунуч улам курчуп келет. Ага карабай Центра Голдинг Кыргызстандын өкмөттүн эл аралык арбитраждык сотко берерин билдирген. Экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин төрайымы Динара Кутманова Кыргызстан Центра Голдинг компаниясына каршы бардык соттук процесстерди, анын ичинде эл аралык арбитраждык сотто дагы жеңерин белгилейт. в чем Алардын мөңгүгө калдыктарды үйүп жыйып салганы эң чоң жана көңүл ооруткан эреже бузууга жатат. Бул көрүнүш аларды сотко берүүгө, келишимди бузууга толук укук берет. Центра жаратылышты коргоо мыйзамдарын сактап жатканын айтып, дүйнөлүк коомчулукту адаштырып жатат. 2017-жылы өзгөртүүлөр киргизилген суу кодексинин 62-беренесинде Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнүн аймагында иш алып барууга уруксат берилген. Компания учурда ушул нормага таянып, эреже бузган жокпуз деп жатат. Белгилей кетким келет, сөз ар башка нормалар боюнча болууда. Центра маселени башка нукка буруп, парламент ишмердүүлүк жүргүзүүгө уруксат бергенин айтып жатат. Ооба, уруксат берилген, бирок мөңгүлөргө калдыктарды топтоого эч ким макул болгон эмес. что якобы парламент и закон разрешил им Өткөн аптанын соңунда мөңгүлөрдүн коопсуздугунун жана алардын жылып туруусунун абалын көзөмөлдөөчү система өчкөн. Бул ошол зонада иштеген адамдардын өмүрүнө жана ден соолугуна түздөн түз коркунуч келтирет. 2 айдан бери Кумтөр кенинде башкаруу жок. Ортоңку звенодогу биздин адистер иштеп жатышат, бирок негизги адамдар чыгып кетишкен. Бул арада Кыргызстандагы Кумтөр алтын кенин иштеткен канадалык Центра компаниясынын директорлор кеңешине Кыргызстандан мүчө Тенгиз Бөлтүрүк кендин айланасындагы соңку окуяларга байланыштуу кызматын тапшырды. Я считаю, что на Кумторе есть... Азырынча кор 2-3 айга жетет. Эгер биз алдын албасак, кен казуу ишканасы өзүнүн ишин токтотот. Азыр мындай окуяга жол бербөө боюнча алдын алуу иштери жүргүзүлүүдө. Ошондуктан Улуттук банк Кумтөрдөн алтынды түз сатып алат. Жакында биринчи партия болот. Бул акчалар биздин бардык салыктык доонун ордун толтурууга жумшалат. Ошондой эле тышкы башкаруунун эсебине түшөт. Ал акчага жабдуу боюнча байланыштар калыбына келтирилет. Биз азыр Центра Голдтон коркпойбуз. С моими юридическими ограничениями я не мог сказать больше. Тенгиз Бөлтүрүктүн баамында эгер Центра Голдинг компаниясы Канадада, Кыргызстандагыдай иштесе, аны эч ак жаап коюшмак. Алар ушунча убакыттан бери бийликтин уруксаты колдоосу менен гана иштеп келишкен. Эл өкүлдөрү азырда туура эмес кадамдар жасалып жатканына токтолушууда. Маселелер азыр мынау Центрада 26% акциянын 19%ын сатабыз деп айтып атасыңар, ошо чынбы? Тилекке каршы дагы эле ошо соглашенияларда 2017-жылдагы соглашенияларда жазылып калган экен. Түздөн түз кыргыз алтын сата албайт, 7 күн эрте Центрага кайтыш керек деп. Анан биз 7 күн эрте Центрага айткыча сиз айткандай акциялар кичине түшүп кетти. Бүгүн азыр ойлонуп турабыз да. Кандай болот, эмне болот экен? Сатабызбы, сатпайбызбы деп. Негизи эле кыргыз алтын 28 жылдан бери бир да жол акцияны сатып, кайра сатып алып, иш аракет кылбаптыр да. Фондовой рынокто эң чоң пайданы ушул жерден көрөт да. Азайганда сатып алып турат, көбөйгөндө сатып турат. Бирок андай мүмкүнчүлүктү өкмөт эч качан караган эмес экен. Сиздин дооңуз туура. Баасы түшкөндө эч качан эч ким сатпайт. Баасы кымбат болгондо сатат. Бирок азыр баягы тактически ушундай жүрүштөр болуп атат да бүгүнкү күнү. Комиссия бул иш аракеттерге укуктук баа берилиши керек деген жыйынтыкка келди. Эми Кумтөр боюнча шектүүлөр жоопко тартыла баштайт. Атылаган кенге байланыштуу азыр УКМК тарабынан бир нече кылмыш иши тергелүүдө. Камчыбек Ташиев алар мамлекеттен чыгып кетпеш үчүн кээ бирлери эртеңден баштап жоопко тартыларын ачык айтты. Ушул жумуштарды баштайбыз. Сиз жана сөзүңүздө айттыңыз да, Камчыбек Кыдыршаевич, кээ бир депутаттар дагы стипендиябы акча алып турган деп. Ошолордун фамилияларын айтып койсо болобойбу? Болбойт. Бирок биз аларды бирликке айтабыз. Болбойт. Азыр. Жакынкы ортодо айтылат алар, туурабы? Эми айтылбаса да камалгандардан көрө бересиңер да. Жыйындын соңунда Жогорку Кеңеш Кумтөрдү тышкы башкарууга алууну колдоп берди. Ошондой эле мамлекеттик комиссиянын иштөө мөөнөтү дагы 3 айга узартылды. Жер ресурстары элдин байлыгы, калктын рызкысын кайтаруу кадамы алдыга жылууда десек болот. Бул иш толук жүзөгө ашып калса, өлкөнүн тышкы карызынан да жеңил кутулуп, бир катар улуттук ири экономикалык долбоорлорду баштап, социалдык көйгөйлөр четинен чечиле баштамак. Айпери Самат кызы, Улук Сулайманов, Нью ТВ.
Бүгін 17 майда Тоқтоғұл суу сақтағычындағы суунун көлөмү 9 миллиард 778 миллион куб метрди түзөт. Бул тууралуу электр станциялары ишканасынын басма-сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, суунун агып келиши секундасына 890 куб метрди түзсө, агып чыккан суунун көлөмү 312 куб метрге жетүүдө. Быйыл апрель айында Токтогул ГЭСинде суунун көлөмү 8,5 миллиард куб метрге чейин азайган. Былтыркы жылдын ушул мезгилинде Токтогул суу сактагычында 11 миллиард 555 миллион куб метр суу бар болчу. Суунун деңгээли аз болсо, электр тогунун кубаттуулугу төмөндөйт. Мисалы, Токтогул ГЭСи 1200 мегаватт кубаттуулуктагы электр энергиясын иштеп чыгарууга ылайыкталган. Эгер суунун көлөмү 6,5 миллиард куб метрге чейин азайса, элдин пайдалануусуна эсептелген электр энергиясын иштеп чыга албай калат. Бишкек Ош жана Токмок шаардык кеңештеринин депутаттарын кайра шайлоо үчүн 39-40 миллион сомго чукул каражат сарпталат. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов кабарлады. Анын айтымында, жыйынтыгы жокко чыгарылган мурдагы шайлоого деле болжол менен ушундай суммадагы каражат кеткен. Бул ирет мындан да азыраак коройбу деп турабыз, себеби биздин эсепке ылайык шайлоо комиссиясынын кызматкерлери 40 күндө эле иштейт. Ал эми мурдагы шайлоодо 2 айдан ашык иштеген деди Бекматов. Кыргызстанда 11 апрелде өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоону уюштурууга казынадан 425 миллион сом жумшалган. Анын 27 миллиону Бишкек, 9 миллиону Ош, 2 миллиону Токмок шаарына жумшалган. Добуш берүүнүн жыйынтыгына байланыштуу нааразылыктардан улам Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине шайлоо жокко чыгарылган. Президент Садыр Жапаров 6 өлкөнүн Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчилеринен ишеним грамоталарын кабыл алды. Өлкө башчы Пакистан, Өзбекстан, Венгрия, Оғанстан, Түркия, Казакстан мамлекеттеринин элчилеринин жеке Кыргызстандагы дипломатиялык ишмердигинин башталышы менен куттуктап, жооптуу кызматындагы иш-аракеттерин колдоого даяр экенин билдирди. Өз кезегинде атайын жана ыйгарым укуктуу элчилер ар дайым кызматташуу аракетинде болушарын белгилешти. Кененирээк Пери Самат кызы баяндайды. Элчилер мамлекеттер географиялык жактан алыс же коңшулоо мамилени арттырууга салым кошчу инсандар. Дал ушундай милдетти аткарууга аттанган Пакистан, Өзбекстан, Венгрия, Оғанстан, Түркия, Казакстан мамлекеттеринин Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчилери расмий кызматтарына киришти. Биз өлкөлөрүбүздүн жыргалчылыгы үчүн бардык тармактарда кызматташабыз. Экономикалык соода алаканы арттырууга жана башка мамилелерди чыңдоого болгон күчүмдү жумшаймын. Биздин карым-катнаштын келечеги кең. Ушул эле багыттарда кызматташуу Венгрия менен дагы бекемделет. Аталган өлкөнүн тышкы саясатын жүргүзүүгө киришкен Шандор мырза 29 жыл мурда түзүлгөн дипломатиялык мамилени арттырууга кызыктар. Буга чейин эки мамлекеттин ортосунда көңүл жылытарлык алака түзүлгөн эмес. 2018 жылы премьер-министр Виктор Орбан Кыргызстанга расмий сапар жасап, Венгрияны жалаң жат элдер курчап турганын белгилеген. Ал түбү тектеш, маданияты окшош мамлекеттер менен алаканы өнүктүргүсү келерин айткан. Андан кийин мамиле жанданып, көбүнчө гуманитардык багытта өнүгүп келет. Мурда 25 студент акысыз билим алып келсе, кийин 75ке көбөйтүлгөн. Эми тараптар экономикалык жаатта кызматташмакчы. Биз Венгер-Кыргыз фондун түзөбүз. Бул эки жакка тең пайдалуу болот деген үмүт бар. Мунун арты менен биргелешкен өндүрүш ишканалары түзүлүп, биргелешкен Кыргызстанга керектүү долбоорлор каржыланат. Кыргызстан Оғанстан менен дагы ушул экономика чөйрөсүндө кызматташып келет. Тараптардын ортосундагы соода жүгүртүү $600 миллион тегерегинде туруктуу сакталып турат. Бүгүнкү күндө 10дон ашык келишимге макулдашуу каралууда. Афганистан Ислам Республикасынын тышкы саясаты коңшу мамлекеттер менен, өзгөчө Борбордук Азия менен кызматташууну өнүктүрүүгө багытталган. Азыркы тапта Кыргызстандын бийлиги Оғанстандагы тынчтыкты колдойт. Бул үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз.
Тармуракат Икибай Шандоштим Дарфазай Бисюар Достаны. Элчилердин жардамы менен мамлекеттердин байланышы бекемделери бышык. Өлкөлөр ортосундагы мамиле дал ушул кызматкерлердин ишмердигине жараша болот. Буга чейин Түркиянын элчиси Жеңгиз Фыраттын аты дипломатиялык ишмердүүлүгү учурунда жалпыга маалымдоо каражаттарында бир нече окуяга байланыштуу аталып, коомчулукта талкуу жараткан. Жаңы элчи Ахмет Садык Туган кандай болгон күндө да кыргыз элин жалгыз калтырбай турганын белгилейт. Kırgızistan'da Türk Büyükelçisi olmak benim için büyük bir onurdur. Ошол эле соода жүгүртүүнү дагы көбөйтүү $1 миллиард чыгаруу үчүн дагы иштерибиз улантыла берет. Андан тышкары Кыргызстанда Түркиянын инвестициясын арттыруу максатында дагы иштерибизди улантабыз. Бул максатта сиздер да билгендей, бул жылдын июль айында Ысык көлдө бизнес форуму өткөрүлөрү пландалууда. Жана ошондой эле соода жана экономикалык комиссиянын 10-жыйынында Кыргызстанда өткөрүлөт деп пландап жатабыз. Бул максатта жогорку деңгээлдеги байланыштарыбыз улантыла берет. Ошол эле президенттердин арасындагы байланыш дагы жогорку деңгээлде улантылат. Ал эми маданий мамилелерибиз тууралуу айтып кете турган болсок, сиздер да билесиздер, эки өлкөнүн эли тарых жагынан болсун, тили жагынан болсун, окшош элдер, окшош бир орток тарыхка ээ элдер болуп эсептелинет. Dostumuzu beraber çalışarak karşılıklı yarara. Кыргызстан башка өлкөлөр менен дипломатиялык мамиле түзгөн мезгил эгемендик алгандан кийинки жылдарга туш келет. Дерлик баары менен 1992-жылы түзүлгөн. Ал эми кылымдардан бери достук мамиледе болуп келген коңшулар бар. Былтыр 48 жаштында Өзбекстандын Кыргызстандагы атайын жана айгарым укуктуу элчиси кызматын аркалоого киришкен. Хуршид Мирзахидов мурдатан бери ынак карым катнашты бекемдөөгө салым кошуу ниетинде. Туура эки өлкөнүн мурдагы президенттеринин ортосунда пикир келишпестиктер орун алып, ымала суй түшкөн учур болгон. Кийинки лидерлердин сүйлөшүүлөрү ар тараптуу кызматташуунун жаңы барактарын ачты. Это охватывает весь вопрос. Мурда келишилген кооперативдик, экономикалык долбоорлор бар. Өндүрүш кооператив чөйрөсүндө Кыргыз-Өзбек фондун түзгөнбүз. Бул өлкөлөр ортосундагы соода айлантууну арттыруу максатын көздөйт. Маданий гуманитардык мамилени бекемдөө дагы маанилүү. Бул жаатта даярдык башталды. Жалпысынан президенттердин жолугушууларында козголгон маселелер боюнча иш алып барабыз. Немаловажный фактор является сотрудничество в области. Осы екі елдің арасындағы дамытуына жұмыстарды алға жүргізе береміз. Біздің президенттің үлкен тапсырмалары бар. Осы екі елдің арасында дамыту, осы экономика жағында, культура жағында, осының бәрін салаларды ары қарай өткізуге. Ар бир элчини өзүнчө кабыл алган Садыр Жапаров эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу багыттарын, жакынкы келечектеги өз ара кызматташуунун артыкчылыктарын, өлкөлөр ортосундагы мамилелерди мындан ары тереңдетүү чараларын талкуулады. Президентке ыраазычылык билдирген элчилер кызматташууну чыңдоонун оңтойлуу жолдорун табуу үчүн бардык билимин жана тажрыйбасын пайдаланууга болгон күч аракеттерин жумшай тургандыктарына ишендиришти. Айпери Самат кызы, Улук Сулайманов, Нью ТВ. Министрлер кабинети ишкерлерди коргоонун жаңы ыкмасын сунуштады. Анда бизнесмендерди негизсиз текшерүүдөн тарта коркутуу үркүтүүлөрдөн коргоо каралган. Тиешелүү документ азыркы тапта коомдук талкууга коюлду. Бул демилге дагы кагаз жүзүндө эле калып калбайбы? Ишкерлерге канчалык пайда алып келип бере алат? Темага кененирээк кабарчыбыз Чолпон Бейшелен кызы токтолот. Экономика жана каржы министрлигинин сайтына бизнеске тиешелүү дагы бир документ илинди. Анда Кыргызстандагы жалпы ишкерлердин бирдиктүү реестрин түзүү каралган. Ага ар бир бизнесмендин өзү тууралуу маалыматы жана көйгөйлөрү киргизилет, жана анын чечилиши дагы көрсөтүлүп турат. Бул өз кезегинде маселенин айтылып эле калбастан аткарылышын дагы көзөмөлдөй турган база болоруна аталган министрлик ишендирүүдө. У нас не было одного такого документа. Президент ишкерлер менен жерлерде жолугуп жатат. Анда ар түрдүү маселелер айтылып, көпчүлүгү ошол жакта эле калып калат. Бирдиктүү база болгон эмес. Андыктан аларды бир жерге бириктирүүнү туура көрдүк. Эми документ кабыл алынып калса, ишкерлердин маселелерин жана алардын аткарылышын ар бир жаран көрө алат. Эгер кайсы бир мамлекеттик орган өзүнө тийиштүү көйгөйдү өз маалында чечпеген болсо, алардын дагы жоопкерчилиги камтылды. Ошентип керек болсо, аткарылбаганына дагы байкоо сала баштайбыз. Бул бизнес үчүн өтө керектүү документ болот деп ишенем. На какой-то стадии находится, на стадии исполнения ли? Документ дээрлик 3 айдын ичинде даяр болот. Жана ишкерлер үчүн өтө керектүү болору айтылууда. Чындыгында бизнесмендерди колдой турган өкмөттүн мындай токтомдору ар бир эле президенттин тушунда чыгып келет. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ишкерлерге толук кандуу пайдасын бере элек. Ошондуктан бизнес чөйрөсү учурда бул документке деле анчейин ишенбей турат. Андыктан алар
Өкмөт ишкерликти колдой албаса да, аларды иштерине тоскоолдук жаратпоону өтүнүшөт. Мамлекет жагынан жок дегенде жолто салбашы керек да. Өзүм билемдик менен жай мыйзамсыз, негизсиз соттук чечимдер мынакей көрүп атабыз. Же болбосо бир мамлекеттин органдарынын чечимдери, же болбосо камоолор, суракка чакыруулар, баягы баш коргоо чарасын камакка алуу жана башкалар. Документтерди алуу, тинтүү жана башкалар жүргүзүлбөш керек да. Ишкерлердин мындай кептерди айтып жатканынын дагы төркүнү бар. Анткени өлкөдөгү туруксуз акыбалдан пайдаланган шылуундар бизнесмендерге үстөмдүк кылган учурлар көп. Муну көпчүлүк ишкерлер жашырганы менен бизнес ассоциациялар ачык эле айтып келишет. Албетте, ишкерлерге мамлекет тарабынан колдоо өтө керек, бирок тилекке каршы. Бизде мындай колдоолор кагаз жүзүндө гана бар. Ошондуктан ишкерлерди аялуу катмарга киргизет элем. Анткени ишкер бизнесинен мурун текшерүүдөн баш чыкпайт. Аларды коркутушат, акча сурашат, аны бербей коюу мүмкүн эмес. Бирок мамлекет унутпаш керек, эгер бизнес жок болсо мамлекетке салык түшпөйт. Мен жакында эле бир дүкөндүн жабылганын уктум. Сапаттуу дүкөн катары билчү элем. Эми алар Казакстандын рыногуна чыгаарын айтышты. Биз ушинтип отуруп, дала ишкерлерди жоготуп жатабыз. Эске салсак, өткөн аптада УКМК тарабынан ишкерлерден мыйзамсыз акча алган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү ири көлөмдө акча алып жаткан жеринен кармалган. Кыргызстандын аймагында 15 миңден ашык чакан жана орто бизнес бар болсо, жекече иш кылган бизнесмендердин саны 400 миңден ашары айтылып жүрөт. Чолпон Бейшилен кызы, Алтынбек Сакиев, Нурболсун Тургуналиев, Нью ТВ. Өлкө боюнча бир сутка ичинде 259 кишиден таажылуу вирус табылып, 284 бейтап айыкты. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Тилекке каршы өткөн суткада вирус дагы 8 адамдын өмүрүн алды. Анын ичинен 5-өө Бишкектен болсо, 2-өө Чүйдөн, ал эми 1-өө Ысык Көл облусунан. Жалпысынан таажылуу вирустан 1711 адам каза тапты. Өлкөдө 3 күн катары менен бир суткада 8ден киши каза болуп, 3 күндө эле оорудан 24 бейтап ажал тапты. Кечетен бери вирус 8 медиктен аныкталган айтылды. Ушуну менен илдетти жуктургандардын жалпы саны 100.732ге жетти. Жалпысынан 93.886 бейтап дартты жеңди. Үй шартында азыркы тапта 2345 бейтап дарыланууда, 1694 адам ооруканада жатат. Алардын ичинен 94-үнүн абалы өтө оор, 431 оор болууда. Ооругандардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаары менен Чүй облусунда катталууда. Кыргызстанга Москва шаары менен Москва облусунан 2 жашка толуу элек 5 бала алып келингенин Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Бөбөктөрдү кыргызстандык кыз келиндер Орусиядагы төрөт үйлөрүнө таштап кетишкен. Кичинекейлер мекенине алып келингенден кийин балдар үйлөрүнө убактылуу жайгаштырылган. Маалыматта министрлик бөбөктөрдү кайтарып берүү үчүн тууган туушкандарын издеп жатканы айтылды. 2021 жылдын башынан тарта Кыргызстанга 11 бөбөк алып келинген, алардын 6-осунун ата-энеси таштап кеткен. Улуттук статистика комитети Кыргызстандагы 18 калктуу конушка иликтөө жүргүзүп, натыйжада курулуш материалдары 2020 жылдын апрель айына карата быйыл 1 топ эсеге кымбаттаганын аныктады. Цементтин баасы 50 килограммына орто эсеп менен 306 сомго сатылып, былтыркы апрелге салыштырмалуу 9%га өскөн. Кирпичтин 1000 данасы быйыл 7262 сом болуп, бир жылда 14%га кымбаттады. Жумгал району бир кап цемент 374 сомго сатылып, өлкөдөгү бул товар эң кымбат бааланган аймак болуп калды. Ал эми Бишкекте бир мешок цемент 297 сомго чыкты. 1000 дана кирпич эң кымбат сатылган шаар 13228 сом болуп, Токмок экени аныкталды. Кербен жана Кара Суу шаарларында 1000 кирпич 2,5 миңден 3000 сомго чейин сатылып жатат. Азык-түлүк, күндөлүк турмуш тиричилик буюмдарынын баасы былтыртан бери бир нече эсе өстү.
Кыргызстанда эң оор, эң жоопкерчиликтүү, ошол эле маалда эң сыймыктуу кесипти аркалап жаткан айымдар арбын. Алардын арасында 16 жылдан бери мамлекеттин ички тартибин сактап, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуп келе жаткан Замира Бакирова да бар. Мырзалар менен тең тайлаша органда кызмат өтөп гана тим болбой, кийинки муунга өмүр тартуулап, чоң түйшүк, жоопкерчилик менен бала тарбиялап, үйдөн коту, түндүктүн түркүгү болуп келе жаткан каарманыбыз тууралуу кийинки материалда. Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын кадрлар бөлүмүнүн улук инспектору Замира Бакированын жумушу таңкы саат 8:30да өздүк курамды сапка тизип, кызматкерлердин ишке даярдыгын текшерүү менен башталат. Замира айымдын жумушу өтө жоопкерчиликтүү. Анткени аталган башкармалыкка ишке орношуп жаткан ар бир кадр анын тескөөсүнөн өтөт. Старший лейтенантка. А уж мен жаза келгем, өз представлением кол коюп берип койсоңуз. Наказаниеңиз жок, да? Жок. Наказание жок болсо, биз сунуштама даярдайбыз, силерге КУВДге жөнөтүп звание аласыңар. Ден соолугун биринчи, ден соолугун возрастын карайбыз. Так, морально психологически устойчивыйды карайбыз да. Кандай мүнөзү кандай баарын байкап туруп, анан бүт критериялар карап туруп, анан жумушка алабыз. Судимость текшерилет. Судимосттан терс мотивдер болсо, ал ишке тартылган болсо, ошолорду албайбыз жумушка. Дээрлик 16 жылдан бери ички иштер органдарында кызмат өтүп, бул кесиптен ысык суугун тартып келе жаткан Замира айым эмгек жолун 2005-жылы баштаган. Атасы аскер адамы болгондуктан анын бул тармакка келишине себепчи болуптур. Атасынын дене мүчөсүнө чыкыйып жарашып турган формасы, ошондой эле кичинекей Замиранын бул кесипке болгон кызыгуусун ойготкон. Орган тармагы аял заты үчүн оор. Башка эле кесип тандасаңчы деген кептерге карабастан, каарманыбыз чоң максатты бийик тутуп, өзү тандаган багытка бет алган. Ар бир кесипте өзүнүн өзгөчөлүгү, кыйынчылыктары бар. Бирок мен өзүм жумушумду сүйгөн үчүн мага абдан жеңил да. Биздин кырдаалда жана биздин өздүк курам милицияда, ички иштер органдарында билесиздер да өзүңөр. Аябай оор, татаал жана жоопкерчиликтүү, ошонго байланыштуу биз аракет кылабыз. Мен үй бүлөмдө өтө бүт форма кийген, мен эжем, эки эжем форма кийип, иним да форма кийип, өзүм форма бүт кызматта иштеген адамдарбыз. Чындыгында орган тармагы аял киши үчүн кыйла оорчулук жараткан кесип. Ага карабастан кесиптештери Замира Бакированын жумушун сүйгөн, өтө жоопкерчиликтүү, талапты катуу койгон мыкты адис катары сүрөттөшөт. Айтымдарында айым кызматкерлер кээ бир тапшырмаларды аткарууда эркектерге караганда жоопкерчиликтүү да болушат. Аял эркекте бөлбөйт, баары милицияда бөлүнөт да, бирок эми действительно кыз кишилерге оор жумуш, милицияда иштеш оор. Бирок ошону аркалап кеткен мына биздин Замирага окшогон карындаштарыбыз аркалап, оор болсо да, түйшүктүү болсо да ошону көтөрүп билип, өзүнүн кызматын так аткарат. Бияктан өзүнүн жумушун аткарса, үйгө барып үй бүлөлүк аялдык жумуштарын аткарып, баласын багып, оор жумуштарды сүйтүп аркалап келе жатат. Негизи кыздарыбыз көп мынтип иштеген. Замира артыкча бул биздин группа кадр иштеген кыздардын бири, көп жылдан бери өзүнүн жумушун так аткарат. Замира айым жумушта гана кесипкөй адис болбостон, үй бүлөдө да мээримдүү эне. Азыркы тапта 3 уулду тарбиялап, үйдүн куту, түндүктүн түркүгү болуп келе жатат. Здесь вот правильно, надо написать имя, что вот предложение так заканчивается, хорошо? Потом ты должен это выучить и мугалимге айтыш керексиң, хорошо? Так, дальше вот здесь нужно прочитать и выучить, хорошо? Эненин милдети баланы багуу менен гана чектелбейт деген түшүнүктү жайылтуу керек деген Замира айым. Бала тарбиялоодо эң биринчи эне билимдүү болуусу керек деген пикирде. Ошондо гана мекенди сүйгөн, акыл эстүү, билимдүү балдар өсүп жетилип, коом өзгөрөт. Балдарга убакты бөлүш керек, кружокторго алып барыш керек, ага жетиш керек. Ошондуктан улуу балам футболго барат, өзү барып турат, бир жумада 3 жолу.
Анан азыркы заманбап убагын учурда азыр учурда интернет бар. Интернеттен деле окуп эметсе болот. Анан көбүнчө өзүм үйрөтөм, кандай адептүү болуш керек, кандай мамиле кылыш керек чоң улууларга. Ошондой жөнөкөйлүк, это адамгерчиликтүү болуш керек. А потом уже келечекте өзү тандайт кесипти. Анан ошого фундамент эметкенге жардам беребиз. Каарманым көптүн бири эмес, экинин бири катары мыкты адис болууга аракет кылат. Бош убактысын өзүн-өзү өнүктүрүүгө, тажрыйбасын жогорулатууга арнайт. Андан тышкары орус, англис, француз тилдеринде да эркин сүйлөйт. Тазагүл Эмилбекова, Нурболсун Тургуналиев, ЮТВ. Программабызды жыйынтыктап жатып, жагымдуу жаңылык менен бөлүшүп кетели. Кыргызстандык дзюдочулар, кадеттер жана өспүрүмдөр арасындагы Азия кубогунда 3 алтын медаль тагынышты. Бул тууралуу Жаштар иши, дене тарбия жана спорт агенттигинен кабарлашты. Ага ылайык спорттук иш-чара 14-15 май күндөрү Алматы шаарында өткөн. Кадеттер арасында Адина Көчкөнбаева жана Эржан Канатбеков, ал эми өспүрүмдөр арасында Ажар Исаева Азия кубогунун жеңүүчүлөрү болушту деп айтылат маалыматта. Спорт агенттиги Азия кубогуна Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Казакстандан 250-гө жакын спортчу катышканын кошумчалады. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.